Ассаламу алейкум, урматтуу Ынтымак телеканалынын Эреже Плюс программасынын көрүүчүлөрү, сиздердин назарыңыздарда кайрадан Эреже Плюс программасы. Бул ирет биз дагы жол эрежесин бузган айдоочулардан жол белгилерин сураганбыз. Мен атым Рамазан, Ынтымак телеканалынан келиңиз. Сиздин документтериңизди текшергенге мен сизге мондай жол белгилерди көргөзүп турайын. Бул кандай жол белгиси? Шашпай айтып бериңиз. Бул 3 бурчтук белгилер эмнени түшүндүрөт? Эскертүү азамат. Бул эмне ошондо? Жакшылап байкасаңыз болот. Караңгы жер. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 2 жыл. 2 жыл окуп алдыңыз беле? Кайсы жерде окудуңуз? Ошто, шаарда? Шаарда. Капталдан соккон шамал дегенди түшүндүрөт экен, шамал дегенди. Эстеп калдыңызбы? Кеттик анда. Бул стоянка бар. Жок. Токой бар. Жакындадыңыз. Эс алуучу эмне дейт? Жай бар. Эс алуучу жай дейт, токойму? Көрүп жүрөсүзбү? Көрүп жүргөн болсаңыз келиңиз. Документтериңизди текшергенче мен сизден мондай жол белгилерин сурап турайын. Главная дорога. Главная дорога, азамат. Въезд запрещен. Техникалык кыймылга мүмкүн эмес, эч кандай машина. Азамат. Бул Мойка, автомойка. автомойка, азамат. Велодорожка. Келиңиз, сиздин документтериңизди текшергенче мен сизге мондай жол белгилерин көргөзүп турайын. Бактыңызбы? Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бұл жол белгісі ылдамдықтың 10-15-20 деген белгісі да. Бизде 15те жүрүр деген белги жок да. Жоқ, бирок ылдамдықты сакташ керек. Расстояние, дистанция деген белгisi. Бул кара менен белгиленип турат да. Бизде көбүнчө белгилер, эскертүүчү белгилер кызыл менен белгиленет. Ошондо бул эмнени түшүндүрөт экен? Ылдамдык и расстояние. Сиз мисалы машинаңыз менен шаарга келсеңиз, машинаңызды кандай жерге токтотосуз? Эми бирөөгө помех болбой турган жерге токтотом. Тагыраак айтканда парковкаларга токтотосуз, машина токтото турган жайларга токтотосуз. Ошондо мен жоон айтып эле койдум окшойт, бул эмне экен? Парковочный. Платный парковка дегенди түшүндүрөт экен, акча алуучу парковка дегенди түшүндүрөт экен. Бул шамал. Эмне деп атат? Шамал белгisi ылдамдыкты этияттангыла деп эскертип атат да. Техника киришке мүмкүн эмес деген знак. Эч кандай техникалык кыймыл жүргөн мүмкүн эмес. Тыюу салынат деген түшүндүрөт, Бул мойканы знак болсо керек. Мойка, автомойка. Автомойка. Келиңиз, бул Велосипед жүрүүчү жай. жол, Ооба. Жол дегенди түшүндүрөт, келиңиз. Ступица дорогабы? Билбейм, сиз айтасыз да. Так. Ушу ступица дорога. Ступи дорога, Ступи дорога. Бул Круговой. круговой, Бул айдын так күнүндө. Жуманын, Жуманын так күнүндө эмне экен? Ушу жака жүрсө болот, Болобу? Жок, запрещено. Запрещено болбойт, Бул айдын аныма күнлөрдө. Жүк күндө. Жүк күнлөрдө. Келиңиз, бул запрещен да. эмнеге запрещен? Главный эмес. Бул жак кимиңиз болот? Атам болот. Сиз адаштырып атаңыз, туура эле жооп берип келат деле да. Келиңиз. Кандай дедиңиз? Неме да? Эскертүү бул неме главный эмес. Главный дорога экен, Главный дорога. Мына главный Эмес бул. Главный эмес, бүттү дегенди түшүндүрөт экен, Муну эстеп калдыңыз, Главный. Главный дорога. Шашпай айтып бериңиз, шашканда адашабыз. Жаман шашпын да мен. Болду, жооп беребиз, кетебиз. Запрещен. Эмнеге запрещен? Токтогон. Токтогонго мүмкүн эмес. Бул кандай? Бул жерде эмне экен? Кызыл менен белгиленип турат, Кызыл менен белгиленип тургандар бизде эмне? Кызыл тегеректер Запрещен. запрещен. Эмнеге запрещен? Бул Эч кандай, эмне экен? токтогонго дагы немеге дагы мүмкүн эмес. Техникалык кыймылга жүрүүгө мүмкүн эмес дегенди түшүндүрөт экен, Бул Уступи дорогу. азамат. Круговой. Четный эмеде запрещен. Токтого. Счётный. Нечетный. Счётный, Азамат, бул Бул ошо эмеге запрещен да ба КамАЗдар, прицептер менен. кандай жүгү менен? Груженный. Коркунучтуу чоң жүгү менен эмне экен? Запрещен. Запрещен. Бул эс алуучу менен парковка бар деген мааниде. Эс алуучу жай бар Жай деген, бар. Кошумча белги катары коюлат. Келиңиз. Ушуну билбейт экем точно. Кайсы жерде окуп алдыңыз эле айдоочулук күбөлүктү? Оштон эле?
Шарданбы? Шардан. Кайсы окуу жайда? Өзгөндөн окуп алгам да. Өзгөндөнбү? Канча жылдык стажыңыз бар ошондо? 12 жылдык. 12 жылдык стажыңыз бар, Бул деген ага главный дорога дегенди түшүндүрөт экен. Анча Эң керектүүсү ошол экен да. Эң главный керектүүсү ушул экен. Главный дорога деген түшүндүрөт экен. Булчу? главный дорога бүттү деген. Бүттү деген азаматсыз. Бул токтоого мүмкүн эмес деген жер. Токтоого мүмкүн эмес, парковка кылганга мүмкүн эмес дейт. Бул кандай мында точно билбейт экенмин. Жок, мына көрүнүп Бул турбайбы? красный ачык деген маанидеби дейм да? Жок. Ачык эмес. Эмне экен? Кызыл менен белгиленгендер эмне бизде? Безопасный зона. Жок. Действительно билбейт экенмин. Окубай эле алган окшойсуң. Окугам просто унутуп калгам да анчам. Ошо окуп айдоочу куөрлүк алгандан бери автоунаа айдап жүрөсүзбү? Ооба. Анан эсиңизден чыгып калдыбы? Анчамча бизде дагы мындай жок, анчамча знактар. Жок, булар бар да, ошо биздеги эле бар. Мен сизге жардам берип коеюн. Бул деген эч кандай техникалык кыймыл жүрүүгө мүмкүн эмес, тыюу салынат деген белги экен. Запрещено. Запрещенный. Bu, по-моему, грузовой запрещен. Грузовой запрещен. Ошондо бул сары менен белгиленип турат. Кандай экен? Bu грузовой запрещен, да? Кандай жүгү менен мисалы? Nima? Qanday? Груженный машиналарга. Коркунучтуу жүгү менен, Ооба. Баягындай жыгылайын деген же болбосо опасный жүгү менен мүмкүн эмес экен. Келиңиз, бул. По-моему, Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Окуп алгансызбы? 2010 olganмын да. 16? 10. 10? 2010 olganмын. 9 жыл болуптур, Келиңиз. Bu Окуп алгансызбы? ооба, Же окуп окуп алгансыз, Келиңиз. Бул кандай белги? Bu чота кара менен чизип турат. Кара менен чийилип турат. Машина жүрүшкө мүмкүн деген знак болсо керек да. Бираз жакындап атасыз. Негизи кара менен көпчүлүк жерде эле көрсөңүз керек, чийилип тургандары, Ооба. знактары чийилип тургандары. Главный да эми. Главный кандай? Толугураак, тагыраак айтсаңыз, анан өтөлү башкасына. Да. Эмне экен бул? Главный болсо керек да. Главный дорогабы? Жок, главный дорога эмес. Запрещение уже. Билбейм. Бираз ойлонуп көрүңүзчү, анан мен айтайын. Бардык тыюу салынуучу зоналардын эмнеси экен? Бүтүшү. Bu. Бүтүшү, Келиңиз, бул. Бул Жаман чачота. Жок. Машинеңиз кирдеп калса эмне кылабыз? Жүрүүгө мүмкүн эмес жер экен. Я, Машина кирлеген жүрүүгө мүмкүн эмес. жок, көрүнүп эле турбайбы мына. Үстүдөн суу түшүп атат, алдында машина турат. Мойка. Эмне экен? Мойка. Автомойка, көрүнүп эле турат го, ушуну айта берсеңиз болот. Бул Велосипед жүрөт, секин жүрүш. велосипед жолу дегенди Жолу. түшүндүрөт экен, Келиңиз, бул. Бул ушундай кабыл. Ушундайынан бул. Ылдыйды карап турат. Бул главный эмес. Главный эмес. Туура эле, главный эмес. Ошондо эмне экен? Жол бер дегенде, Жол бер уступи деген. дорога дегенди түшүндүрөт экен азамат. Круговой. Бул кандай белги экен? Бул мүмкүн эмес бул жака. Жүргөндө. Азыр айттык го. Сиз азыр мына жолдо баратасыз. Бул жол кандай жол? Трасса ачык жол бар. Чоң жол, Чоң жол. Анан бул жактан кичине жол чыкса, кайсынысы главный дорога болот ошондо? Негизги жол болот. Негизги жолум Мына сиз бараткан жол, главный жол. Ошондо бул кандай белги экен? ачык да эми, ачык жүрүүчү жол да. Главный дорога. Главный деген. дорога. Негизги жол деген. Главный дорога. Азыр айтып өттүк. Главный дорога. Конец всех ограничений. Туура. Так, бул жака келебиз, Крутой поворот алдыда. Эмне кылып атат бул? Эми эскертүүсү дагы да, Эскертип крутой атат, поворот. А бул жеңил машиналарга ошо кирүүгө мүмкүн Мүмкүн эмес. эмес деди. Сигнал запрещен. Негизи өзүңүз Баягы- окуп алдыңыз беле же биздин программаны көрүп атып бир нерселерди үйрөнүп калдыңыз? Жо, мен 2004-жылы бүт окуп, чисто өзүм менетиме алгон запрещен. Алгон запрещен. Азамат. Деме
башка айдоочуларга эмне деп айтасыз? Ушул Башка программанын пайдасы бар бекен же Өтө. мынау знактарды көтөрүп жүргөн журналист начар бекен? Жо, өтө таасирдүү программа бул. Пайдасы бар, обязательно көрүш керек, үйрөнүш керек. Билбегендер азыр көбү билбей эле чабан сатып алып отуруп алып атышат. Ооба, муну айткан себеби мындай болду да. Кече жакында эле бир айдоочу түшүп калып, мен көрүп жүрчү элем, бирок эч мындай өзүм түшүп папал болуп калышымды ойлободум эле деп. Ошо мен дагы ошондой болду азыр. Ошондой Негизи беле? көрүп жүрөм, Бирок негизи ичиңизден бир даярдануу болду беле, ушундай түшүп болуп калсам деп. Жок. Негизи билесиз, жол эрежесин. Себеби Азыр сизди эмнеге токтотту анда? азыр ошо превышение кичине эме ограничение Катуураак айдап койдуңуз, Катуураак айдап койдук. Эми өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн акырын айдап, жол эрежесин сактап жүрүңүз. Ак жол. Болду. Эреже плюс программабыздын алкагында мына ушул шаарыбыздагы тротуарга туура эмес токтотулган автоунааларды биз сиздерге тартып көргөзүп бергенбиз. Бул иреттагы кайсыл автоунаалар тротуарга коюп койду болду экен, бирге көрөлү. Бул иретте биз Курманжандатка көчөсүндөбүз. Ушул жерден эскертип айта кетели. Бизге кайсыл жерден сунуш түшкөн болсо, ошол жердеги тротуарга токтотулган автоунааларды алдырганга көрсөтүп бергенге сиздерге аракет кылабыз. Ошондуктан бүгүн да биз Курманжандатка көчөсүндөбүз. Бул жерде мынакей бир автоунаа тротуарга киргизип коюп койгон. Андан соң бул жактарда дагы көпчүлүк машиналар коюп салыптыр. Азыр бул машинаны алдырып көрөлү. Бул жакта жашайт окшойт. Салам алейкум. Саламатсыздар. Кандай жакшысызбы? Бул машина сиздикеби? Ооба. Бул тротуарды тосуп калып турсуз да? Geçip koysan aldın, boldu geçip koysan. Азыр сразу алып койсоңуз. Boldu mu? Aldım, kuruş aktı. Boldu. Geçip koysan. Бул. Boldu mu? Geçip koysan. Кааласаңыз бул жака алып келип коюңуз. Boldu mu? Salamatlarınızlar. Болду. Мынакей негизинен үйүнө келгенде зерикпей эле воротасын ачып, үйүнө алып кирип койсо да болот. Бирок бизде көпчүлүгүбүз ушинтип жолго тротуарга коюп коет экенбиз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде дагы Honda Civic автоунаасы, анын артынан Tico автоунаасы. Сиздерденби? Бул жерден алып койсоңуздар, мына тротуарды тосуп калыпсыздар да. Мына машина кимдики билбейсизби? Байке, бул машина сиздики эмеспи? Сиздики эмес, тротуарды тосуп калыптыр да болгону. Бул автоунаанын ээси кайсыл жакка кеткенин билбейбиз, бирок Кудай буйрса азыр чыгып алып коет болуш керек. Биз ага чейин бул жактагы автоунааларды көрсөтөлү сиздерге. Негизинен бул дагы тротуарда турат. Бул автоунаалардын ээси дагы азыр учурда жок. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшы өзүң. Жакшысызбы, тынчсызбы? Жакшы. Тротуарга коюп койсуз машинаңызды. Бу жактан чүчүктетип элемиз, ошол кылдым эле. Ага чейин чыгарып турсаңыз болобу? Рахмат. Так, номери канча экен? 301. Бул жак закрыто дейт, магазинди жаап кеткен окшойт. Бул жерде Getz автоунаасы тротуарга коюлуп калыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй ээси жок азыркы учурда. Ээсин бул жактан карап көрөлү. Так, номери 301. Так, ээси бул тарапта жок дейт. Мынакей таксинин да ээси келип калыптыр. Бул дагы айдап чыгып атат, Кудай буйрса. Негизинен көпчүлүк эле айдоочулар монтип тротуарга автоунаасын токтотпосо керек эле. Бирок бир киши койгондон кийин экинчиси дагы ушундай койсо болот экен деген ой менен көпчүлүк айдоочулар ушинтип тротуардын үстүнө чейин чыгарып токтотуп коюп кетип калып атат. Анан ээсин табыш бир аз көйгөй болуп калып атат. Азыр эми бул жакта бала бакча бар экен. Бул жака ким токтотуп кетти билбейбиз. Эже! Эже! Жакшысызбы? Мына машина кимге караштуу? Рахмат. Мына машина тротуарга коюлуп калыптыр да.
Ооба, чал кимдики? Сиздикиби? Чалып койсоңуз эжеке. Азыр Кудай бурса эсине чалып коебуз деди. Тротуарды алып койсо бул жерден дагы жаш балдар, окуучулар кенен басып өткөнгө мүмкүнчүлүк жаралып калат. Бир чалып көрүңүзчү, мүмкүн ошол кишиники болуп калышы мүмкүн. Бул автоунаа негизинен такыр эле бул жака тиешеси жок экен. Азыр бул биздин машина эмес деп атат. Ким токтотуп кеткени белгисиз, бирок номери О 9025АБ экен. Кудай бурса көргөн болсоңуздар, машинаңыздарды мындан кийин сураныч тротуарга койбоңуздар. Бул жерден жөө жүргүнчүлөр өтүшүнө тоскоолчулук жатат. Ошондуктан бардык айдоочулардын эсине кайсыл жакка барбаңыздар, кандай убакыт болбосун, шашып атканда дагы колдон келишинче эч кимге бир тоскоолчулук жаратпай турган жерге токтотуп кетсеңиздер жакшы болот эле. Бул жерде урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бир жакшына эле тротуарда басып келесиң, бирок келип туруп машинаны сүзүп токтоп калганга туура келет. Ассаламу алейкум. Портер кимден экен? Тротуарга коюп коюпсуз да портерди. Бул жерден жөө жүргүнчүлөр өтүш керек эле. Келиңиз, ичкериге киргизип койсоңуз азыр, Ооба, келиңиздер. Мына караң, жөө жүргүнчүлөрдүн бардыгы чоң жолго чыгып кетип атат да бул жерден. Әйтеуір чарчадың ғой сен. Мынаке, ушинтип келген жерден ичкерисине коюп койсо болот. Ага чейин болбой, мынаке Тико автоунаасы дагы бул жака жүгү менен коюп кеттир. Ээси кайсыл тарапка кеткен белгисиз. Урматтуу бардык айдоочулар, сиздерден сураныч, мына ушинтип жолго тротуарга коюп кетерди абайлаңыздар. Ушул сиздердин машинаңыздерден айланып өтөм деп жөө жүргүнчүлөр жолдун боюна чыгып, мүмкүн аларды Кудай сактасын машина сүзүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан барыңыздар бир эле өзүбүздү ойлобостон башка элдерди дагы ойлоп коелу. Бир аз сиздерге чоң рахмат бардык айдоочулар. Шаарыбыздын көпчүлүк жерлеринде жол тыгындары көп деп барыбыз эле арызданып келебиз. Бирок ошол жол тыгындарга ким күнөөлүү жана кимдер себепкер болуп жатканын барыбыз биргеликте байкап көрөлү. Жана бул жерде бир эле жөө жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалар эмес, жөө жүргүнчүлөрдүн өзү дагы ошондой жол тыгынын жаратып коет экен. Бирге байкап көрөлү. Мынаке урматтуу телекөрүүчүлөр, Эреже Плюс программасы бүгүн дагы Курманжандатка көчөсүндө Араванскийдеги мына ушул аялдамага келдик. Бул жерде байкап турсаңыздар, бардык жеңил жөө жүргүнчүлөрдү ташуучу жеңил автоунаалардын бардыгы монтип чоң жолдун боюна эле токтоп коет. Анан көпчүлүк элдердин бардыгы монтип чоң жолго чыгып үйрөнүп калыптыр. Бирок чындыгында эле аялдамада турганда бул жактан кайсыл маршрут келатканы көрүнбөйт экен. Анткени мондай көрнак жарнактардын бардыгы тосуп калат экен. Ошондуктан бүгүн биз остановкага коюлган таксилердин бүт баарын алдырганга аракет жасайбыз. Жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Кудай бурса мына жардамга келишти. Азыр биз байкап көрөлү. Эгерде бардыгы жол эрежесин сактаганда шаарыбызда канчалык деңгээлде пробка жоюлмак? Барыбыз биргеликте байкап көрөлү.
саламатсызбы? Сиздер эмне үчүн бул убакка чейин остановкага кирип адам албайт элеңиздер дейм да? Şu endi taksiler tursa kana qilib olamiz. Bu yerda Мына жер тосуп коет, ошону. taksiler ошондой. Негизи кирчи элеңиздер бул жака? Остановка bo'sh bo'lsa kiramiz da. Bo'sh emas da. İçkeri girip alыңыздарчы. Аркы ичкериге кирсеңиздер, маршруткалар башка автолорго тоскоол жаратпастан келет могул ичиге алыңыздар токтойт. Ой, эже. Ичкери кирип алыңыздар келиңиздер, а? Көрдүңүзбү, сиз жерде токтосоңуз, маршрутка ар жака токтоп атат эми. Ичкери кирип алыңыздар. Бул жака чыгып алыңыздар, маршруттар өздөрү ичкери кирет, а? Өйдө чыгып алыңыздар. Остановкадан жолго чыкпаңыздар, а? Остановка өзү кеңирил экен го. Негизинен бул жерде аялдамада туруп деле маршрутканы күтсөк болот. Бирок тилекке каршы мондай көрнөк жарнактардын бүт бардыгы кайсыл маршрутка киратканын тосуп калат экен. Анан бүт бардыгы монтип жолдун боюна токтошот экен дагы, жөө жүргүнчүлөрдүн бардыгы жолго чыгып кетишет экен, чоң жолго. Байке кандайсыз? Младший инспектор айтыңыздар, көрөңүз, кандайсыз? Эмне үчүн ичкери кирип токтойсуз? Алдым машина туруп калды да. Иә. Алдым да Машина жок болчу го байке. Сиз деген о ичкери остановкага ичкерие кирипчи, ичкерирээк кирип токтосоңуз, анан элдер да ошого көнөт да. Сиздер келип эле бош турмушка токтосоңуздар, элдер сиздерге сразу чыгып атат. Жанагында Анан артыңыздарда дагы пробка болбойт да, сиз башка водительдерди дагы эске алып коюшуңуз керек да. Алдыга токтоп, мындан кийин ичкериге токтоп жүрүңүз, хорошо? Ак жол айдаңыз. Оозака чыгып алсаң анан памяк берип коесуңар. Күлөт атат, сизге дагы кылам келип атышасыз. Кандайсыз байке? Младший инспектор айтыңыздар, саламатсызбы? Сиз деген адам алганда аялдама келгенде, аялдама ичкерирээк кирип токтой турганга ыңгайлаштырылган да. Бул остановкачы. Сиз деген келип эле жолдун чекесине сразу эле токтоп атасыз да. Ичкерирээк кирип ичине жакыныраак токтосоңуз башка автомобиль тоскоол жаратпайт да мындан кийин, а? Сиз эрежени сактап коесуз, а? Айдаңыз. Мындан кийин ошо ичкерирээк токтоңуздар, а? Ак жол, айдаңыз. Ар бир айдоочуга эртең менен кечинде күн сайын эскертилип турат. Ар бир остановкага келгенде эскертет, диспетчерский пункттарда өздөрүнүн диспетчерлери бар, ошолор да эскертип турат. ОСОнун жетекчилери да эскертет. Азыр мисалы мына бул жерде артыңызда көрүп тургандай эле пробка көбүнчө ушул жерде пробка болуп калат. Ошого ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Жөө жүргүнчүлөрбү же ошол жөө жүргүнчүлөрдү ташыган киши автобустар? Эми кээде жөө жүргүнчүлөрдө деле бар айыпчы. Эми бардыгыбыз деле бар, негизичи. Анан кээ бир биздин маршруттар кээ бирде жаңыдан ишке чыккандар түшүнбөй калышы мүмкүн, эмеге токтоп. Остановка жер жок жерге токтоп. Биз аны уже жолго салып, азыр бардык остановкалардан токтоп аялдамаларда. Жүргүнчүлөр ташып, түшүрүп чыгарып атат. Мына ошону менен Эреже Плюс программасы соңуна келип жетти. Биздин программанын алкагында өзүңүздөргө керектүү маалыматты ала алган болсоңуздар, биз максатыбызга жеткен болобуз.
Барыңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, эрежеге так болуңуздар.